Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары, мекендештер, замандаштар, жүргүнчүлөр, айдоочулар, амансыздарбы? Биз Оштон чыгып Бишкекке кетип бара жатабыз. Азыр түнкү саат 12:00 болду. Бүгүн буюрса Жалал-Абад шаарында түнөйбүз. Бул Ош Бишкек жолу Жалал-Абадтагы Сузак круговойунда турабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Круговойго жакын жерде оң тарапта Жибек жолу деген кафе жайгашкан. Мына ушул кафеден азыр эле биз кечки тамактанууну жасап чыктык. Курсак ток, кайгы жок дегендей. Андыктан баарыңыздарга ушул Улуу Жибек жолунда, Ош Бишкек жолунда жүргөн учурда Жалал-Абадтагы Сузак круговойуна жакын жерде жайгашкан жолдун боюндагы Жибек жолу кафесин сиздерге сунуштайт элек. Бул жол менен сиздер түз эле Ошко кетсеңиздер болот. Ал эми Жибек жолу кафесинин жанында круговойго жакын жерде мечит дагы жанаша жайгашкан. Келесиздер, ушул жерге унааңыздарды коесуздар. Анан Жибек жолу кафесине кирип, жакшы маанайда курсагыңыздарды тойгозуп, жолуңуздарды улантсаңыздар болот. Жибек жолу кафесин эмне үчүн сунуштап жатабыз? Улуу устазыбыз, урматтуу устазыбыз, дин аалымы Чубак Жалиловдагы мына ушул Жибек жолу кафесине келип, ар дайым ушул жерден тамактанып кетет. Аны сиздер ал өзүнүн социалдык баракчалардагы билдирүүсүнөн дагы издеп тапсаңыздар болот. Ал эми андан сырткары биз дагы Тез кабар каналы Жалал-Абадка келген учурда, же болбосо Ош Бишкек жолунда жүргөн учурда сөзсүз түрдө ушул Жибек жолуна келип тамактанып, андан кийин жолубузду улантууну адатка айландырдык. Көрдүңүздөрбү, түнкү саат 12 болгону менен бул жердеги тамактанып жаткан, эс алып отурган адамдардын саны эч качан үзүлбөйт. Түнү күнү мына ушундай адамдар бул жерде Ташкент ашы дагы ар дайым демделип турат. Кафенин ээлери намазхан жакшы кишилер, ар дайым алар менен биздин элдин урмат сыйы жакшы. Бул жерде дүкөнү дагы бар. Ал эми жол боюнда көрүп турасыздар. Мен ар дайым келгенде, жок дегенде 2 шашлыгын жеп кетем. 5 панжа, 3 панжа шашлыктын 10 түрүн жасашат. Өтө жумшак жасашат. Тим эле тилиңиздерде калат. Сөрүлөрдө отурсаңыздар, тапчандарда отурсаңыздар да болот. Эң негизгиси бала чака менен келсеңиздер, же өзүңүздөр же жолдо жүргөндө ушул жерге кирсеңиздер, мына ол суунун шаркырап асманга атырылып турганы сиздерге жакшы маанай тартуулайт жана нервиңиздерди эс алдырат. Эң негизгиси бул жерде караңыздар, тамактын жаңы түрү кирген. Жибек жолунда чиккен деген тамак келген. Негизи бул чиккен тамактарын өнүккөн өлкөлөрдө гана жейбиз. Көрүп турасыздар. Бул негизи KFC'ге окшош. Даамы деле окшош. Аталышы гана башкача. Сиздер бул чиккенди KFC'нин дагы бир түрүн өнүккөн шаарларда Бишкекте гана жебестен, Ош Бишкек жолунда жүргөндө Жибек жолунан дагы кирип жесеңиздер болот. Бул жакта мороженыйлары да бар. Бул отуруучу залы, көрүп турасыздар. Кеңири кирип отурсаңыздар болот. Элдер баары отуруп жатышат азыр. Эс алып атышат, курсагын тойгозуп жатышат. Бул жердеги поварлар дагы ал жагы Ташкенттен, бул жагы Казакстандан бери келип иштешет экен. Мен экинчи кабатынан дагы сиздерге үстүнөн көрсөтүп коеюн. Бул жакта кабиналары да бар. Азыр кабиналарын, намазканасын деле көрсөтүп коебуз, кааласаңыздар. Элге мешайт этпейли. Азыр бул жакта усталар иштеп атат экен. Мына, караңыздар. Келиңиздер. Баарыңыздарды биз Жибек жолуга келип тамактанууну
тамактанууга чакырат элек. Жибек жолу кафесин сиздерге сунуштайбыз. Чубак ажы Жалилов устазыбыздын жолун жолдоп, аны ээрчип, Тез кабар каналы сиздерге көрсөтүп жаткан Жибек жолу кафесине келип тамактаналы, ушул жерге кирип туралы биз сиздерге сунуштайт элек. Эң негизгиси аурасы жакшы, тамактары дагы жакшы, тейлөөчү кыздары дагы жылуу маанайда сиздерди тейлеп турат. Келесиздер, курсакты тойгузосуздар, анан жолуңуздарды улантсаңыздар болот. Кааласаңыздар, телефон номерлери описанияга жазылат. Мен ал номерлерди администратордон алып сиздерге жазып коем. Описаниядан алып, жолдо келатканда эле кайсы бир тамакка заказ бере турган болсоңуздар, алдын ала айтып койсоңуздар болот, же болбосо орундукту алдын ала ээлеп койсоңуздар болот. Кызалат болбостон келе бериңиздер. Эс алууңуздар көңүлдүү болсун. Бизге ак жол тилеп коюңуздар. Биз буюрса бүгүн Жалал Абадта түнөп, эртең жолубузду Бишкек тарапка улантабыз. Көрүшкөнчө.